Бакытты сезгим келет. Автор Максат Жумагулов. Окуп аудиолоштурган Расулова Чолпон Жолдошовна. Эшиктен кирсем үй телефон шыңгырап жатат. Чуркап барып алдым. Алло, угуп жатам. Жеңем экен. Назгүл. Сүйүнчү. Менде сонун жаңылык. Сүйүнчүмө эмне бересиң? Жеңем атамдын инисинин келинчеги. Болсун. Эмне болуп кетти? Созо бербей айтыңыз эми. Биз сенин төрөгөн энеңди таптык. Белек чоң абаң издештирип жүрүп акыры таптыр. Жакшы болуптур, дедим да дароо трубканы кое салдым. Азат аябай романтик эле. Дайыма белек бечкектерин берип, шаарды кыдыртып, ресторандарга алып барчу. Бири-бирибизге каалоо тилектерди айтып турчубуз. Бир күнү менин туулган күнүм эле. Азат унчукпастан эле таң эрте туруп алып жумушуна кетип калды. Ал эмне үчүн мени куттуктаган жок, унутчу эмес эле го, деп ичимден ага таарына түштүм. Ал күнү ошентип кеч да кирип, Азатымдан болсо дайын жок. Кечки тамакты жасайын деп жатсам, Динара мага келип: "Жүрүңүз жеңе, тамакты кое туруңуз. Азат байкем бүгүн түнкү сменага калам деди. Туулган күнүңүздү кафеге барып чогуу майрамдайлы. Байкемден сурансам уруксаат берди." Башка эч нерсе айткан жокпу? Жок, эмне болду? Эч нерсе, деп мен жаш балача Азатка жиним келип мурчуюп алдым. Болуңуз эми, кийине калыңыз. Макияжыңызды жасаңыз, чачыңызды болсо өзүм жасап берем, деп шаштырып жатты. Биз кийинип, балдар менен чогуу үйдүн жанындагы кафени көздөй бардык. Мына сага ичи толо досторум экен. Баягы мени анарадан куткарган классташым да келиптер. Анан Азаттын тең туштары аялдар менен экен. Кирип барганда караңгы болчу. Мен чочулап түшүнбөй турсам, свет жарк этти. Ошондо баары мени колчоп, куттуктап, кучактап тосуп алышты. Өзүм да кучакташканды аябай жакшы көрөм, айрыкча жакын көргөн адамдар менен. Балким кичине кезимде мени эч ким кучактабагандыктанбы, айтоор билбейм. Бир маалда Азатым жылмайып, кучагы толо чоң гүлдөр менен мени карай келе жатат. Анын сюрприз тартуулап куттуктаганына толкунданып, сүйүнгөнүмдөн ыйлап жибердим. Кудайга миң мертебе шүгүр, ушундай жакын адамым болгонуна. Атамдын ордуна ата болуп, агамдын көрбөгөн камкордукту андан көрдүм. Ал мени апамдын ордуна эркелетти. Башымдан сылап көмөк берди. Балдарга болгон сүйүүсүн айтсам, сөз түгөнбөйт. Жумуштан чарчап келсе да, балдарды мойнуна мингизип алып эркелетет. Ал ортодо кур калгансып, мен дагы аларга кошулуп, эркелешип ойноп кетем. Бала түнү менен ыйлап калса, жолдошум мени ойгонуп кетпесин деп, баланы башка бөлмөгө алып барып уктатып койчу кээде. Ошол убактагы бактылуу күндөрүмдү айтып жеткизе албайм. Балдарыма болгон сүйүүм да чексиз болду. Ар дайым аларды эркелеткенге аракет кылам. Канчалык туура эмес кылышса да, аларды какыс кукус кылып урушкан да эмесмин. Жеген таягым эле жетет, балдарыма эч качан кол көтөрбөйм деп Кудайдын алдында өзүмө өзүм сөз берген элем. Ошентип бейкапар, бактылуу күндөрүм өтө берди. Ал кезде Азат түнкү сменада иштеп, бир күн жумушта, 2 күн эс алчу. Жумуштан келгенден кийин балдар менен 1-2 саат ойноп, анан уктайын деп бөлмөгө кирип, эшигин илип алып уктачу. Антпесе балдар кирип тынчын алат. Менин болсо 5 айлык боюм да бар. Бир күнү ал адатынча бөлмөсүндө бекинип алып уктап жаткан. Турганга убактысы келсе да бирок турган жок. Тамагымды даярдап алып күтүп отурдум. Барып эшикти каксам, ачпайт. Дагы да тыкылдаттым. Үн сөз жок. Аябай чарчаган окшойт го деп, бир өзүбүзчө эле тамактанып алдык. Түн болуп кетиптир. Азаттын ойгоноор түрү жок. Динара да эшикти улам каккылап жатты. Эч кимибиз ойгото албай койдук. Кошуна үйдө той болуп жаткан экен. Ошол үйгө барсам, тең туштарыбыздын бири ал жакта экен. Ага иштин чоо жайын айтып түшүндүрдүм. Ошондон кийин ал мени менен чогуу үйгө кирип: "Сен тиги кухняга кирип тур. Мен эшикти катуу каккылайм. Ичиңдеги балаң чочуп калбасын" деп мени киргизди да эшигин жаап койду. Бир убакта Динара да жаныма келип отурду. Эмне болду десем, эч нерсе эмес, байке эшикти ачканга инструмент издеп кетти. Бизди болсо чыкпагыла деди дейт.
Бир маалда үйгө топурап бир топ киши кирип келгенин сездим. Жүрөгүм бир нерсе болгонун сезип турдум, бирок ошондо да эч кандай жамандыкка жорубай отурдум. Айланайын Назгүл, сабырдуу бол. Ичиңдеги сыртыңдагы балдарыңды ойло. Күчтүү бол. Азат каза болуп калды. Уктап жатканда жүрөгү токтоп калыптыр. Эмне деп жатасыңар? Кайдагы жүрөк токтоп калды? Ал жаңы эле 30га чыкты эле го, кана ал деп эшикке жармашканымда алар мени кармап калышты. Кыйкырып бооздоп ыйлай бердим. Эртеси эмнегедир көзүмдөн жаш чыкпайт. Селейип катып калгандаймын. Туугандар көз көргөзүп келип жатышты. Мен жолдошумду жоктоп ыйлагандын ордуна мисирейип унчукпай отура бердим. Эжем болсо, Назгүл сага эмне болду? Кечегидей кыйкырып ыйласаңчы жеңилдеп каласың. Ичиңдеги баланы да ойло. Мен үндөгөн жокмун. Бүт өмүр баяным көз алдымдан өтүп жатты. Кайрадан эле балалыгым эске түшүп, жек көрүү сезими кайра ойгонгондой өзүмчө тиштенип, кыжырданып, муштумумду бекем түйөм. Өзүмчө эле Кудайга ачууланып, капаланып жаттым. Жанымда тургандар болсо мени менен гана элек. Муштумумду ача алышпай тырмалаңдашуу бара. Алардын бир сөзүн уксам, бирин укпайм. Азат өтүп кеткенден кийин бир аз кыйналдым. Жаназада ыйлаган да жокмун. Жер дегенге алып кетээр алдында боз үйгө кирели десем, жок болбойт, кош бойлуусуң дагы дешти. Мен аларды укпай кирип кеттим. Суналып жаткан Азаттын бетин ачтым да маңдайынан сылап алдым. Буттарын кучактап туруп ага: "Менден ката кетсе кечкин, мен да сага ыраазымын" дедим да сыртка чыгып кеттим. Эл мени ыйлайт деп күтүштү окшойт. Бирок мен ыйлаган жокмун. Эмнеге экенин билбейм. Кайрадан эле эски сезимдер менен жек көрүүчүлүк. Элдер эртерээк тарап кетсе экен деп ичимдин баарын жек көрүп жаттым. Ошентип баары узап кетишти. Бала чакам менен Динара бешөөбүз эле калдык. Мен бөлмөмдү ичинен илип алып, терезени караңгылатып алып жата бердим. Балдарымды болсо Динара карап жатты. Үйгө тең туштардын аялдары кезектешип, биринин артынан бири келет. Алар менин абалыма тынчсызданып, дарыгерди алып келишти. Ал балам жөнүндө ойлонушумду суранды. Бирок мага эч нерсе кызык эмес эле. Ошентип жүрүп, ай күнүм да жетип уул төрөдүм. Баламды кучагыма алып келгенде гана муун жүнүм бошоп өңгүрөп ыйлап жаттым. Төрөт үйүнөн чыга турган күн да келди. Ал убакта бир жума жатып чыкчу элек. Бирок менин чыгарып кеткенге эч ким келген жок. Азаттын тирүү кезинде кайын эжелерим үйдөн чыкчу эмес. Эми болсо бирөөсү да көрүнбөйт. Динара келип чыгарып кетти. Үйгө баргандан кийин төрөттөн кийинки депрессияга да кабылып, ой басып жүрдүм. Мен эми эмне кылам? Кантип жашайм? Бул 4 бала, өзүм менен 5. Кандай кылып оокат кылам? Эмне жейбиз, эмне ичебиз дейм өзүмчө күбүрөнүп. Бир күнү кечинде туруп алып, баламдын жалаягын алмаштырган соң ашканага кирдим. Түн ортосунда шорпо жасадым. Мен ага майдаланган димедролдун 10 даанасын коштум. Менин ойлогонум, баарыбыз ичип туруп анан уктап калсак, ошондо кыйналбай өлөбүз дейм. Бир маалда шорподон куяйын дегенде чыным колумдан түшүп кетти. Ошол маалда колумдан бирөө түртүп жибергендей болду. Коркконумдан көзүмдү жумуп ийип кайра ачтым. Маңдай жагымда кабагым бүркүп Азат туруптур. Селт этип чочуп кеттим да өзүмө келе түшкөндөй болдум. Мен эмне кылып жатам? Мага эмне болгон? Өз балдарымды өзүм өлтүргөнү жатамбы? Кой, мындай болбойт. Балдарым Азаттан калган аманат эмес беле? Мен силерге кантип кыянаттык кылып жатамын? Деп катуу уйкудан чочуп ойгонгондой делдереп туруп калдым. Ошонун эртеси эле үйдүн баарын жыйнап, терезелерди ачып, боорсок бышырып, жыт чыгарып, балдарымды жуунтуп, кийинттим. Кайдан жайдан билбейм, ал күнү бир тааныш досум келип калды. Ал тармактык компанияда иштечү. Мен ага көп деле маани берип көңүл бурбай отурдум. Ал мага бир нерселерди кооруп айтып берип жатты. Анан мени эртеси өзү иштеген жерге семинарга баруумду өтүндү. Менин баш тартканыма карабай, билет алып коем, сөзсүз келгиниң деп кетип калды. Макул болбоска айлам жок эле.
Динара менен кичинекейимди алып, чоңдорум болсо Динаранын апасына калтырып коюп жөнөп кеттик. Ошол тренингде Байкенин берген мотивациясынан кийин мен чындап эле такыр башка адам болууга бел байладым. Жашоого болгон көз карашым түп тамырынан өзгөрүп, үйгө башкача адам болуп бардым. Ал кезде интернет анча өнүкпөгөндүктөн досумдун ноутбугун алып башка мотивацияларды карап, угуп чыктым. Луиза Кей, Опра Уинфри, Ник Вуйчич өңдүү америкалык атактуу адамдардын жашоосун укканда мен алардын алдында эң бактылуу адам экенимди сездим. Мисалы, Опра деген 9 жашынан баштап өгөй атасы тарабынан 10 жыл бою зордукталып жүргөн экен. Анысын коркконунан эч кимге айтпай чоңоюптур. Бирок кийин ал өз күчү менен дүйнөгө таанымал атактуу адам болгон экен. Атамдын улуу агасы беделдүү чыгаан киши болгон экен. Ага чоң энебиз көзү тирүүсүндө апамдын боюнда болуп кеткенин айтып, бир тууганыңарды издеп тапкыла деп тапшырып көзү өтүп кеткен экен. Чоң энемдин аманатын аткарыш үчүн ал абам издештирип жүрүп, акыры апамдын дарегин таап алат. Ошентип атамдын бир туугандары чогулуп алып, апама барышса, алдынан 25 жаштардагы жигит тосуп чыгат. Аны көргөндө эжемдер атамды көргөндөй болуп эстен таанышат. Жада калса, анын чачынын тармалдары да так эле атамдыкындай экен. Ал үй бүлөлүү, 2 баласы бар. Аты Нурбек. Бирок анын эч нерседен кабары жок экен. Апабыз кийин кош бойлуу ойдон турмушка чыккан экен. Ата-энеси сөөк жаңыртабыз деп туугандарына беришиптир. Алган жолдошу да, аялы да төрөбөгөндүктөн ажырашкан экен. Бирок апам чындыгында жакшы жерге барган экен. Алгач күйөөсү агамды өз баласындай көрүп жакшы тарбия бериптир. Издеп барган атамдын бир туугандары биздин тагдырыбыз жөнүндө айтып беришкенде апабыздын эстен танып жыгылып калганын уктук. Нурбек да атам деп жүргөн адамы анын атасы эмес экенин билгенде катуу шок болуптур. Ошентип, инимди бир аз ойлонуп көр дегендей ага менин үй телефонумду таштап кетишиптир. Мына, ушунун баарын эжем айтып бергенде менин апама деген кусалыгым эмес, тескерисинче иниме болгон сүйүүм ойгонуп пайда болду. Нурбек, ал кандай болду экен? Мага окшош болду экен. Мүнөзү кандай? Ал менин агамдай ташбоор, мерез болбосо керек. Аттиң. Апабыз кетпесе, жылгаяк ойноп, чогуу сууга түшүп, жыгылсак тургузуп, ыйласаң сооротуп, сени көтөрүп жүрбөйт белем. Анан сен мени ээрчип, артымдан эжекелеп чуркап келет элең да, деп экөөбүздүн балалык чагыбызды көзүмө жаш ала элестетип алдым. Мен эми инимди кантип көрүшүм керек? Бирок апама жолугуп калсам эмне болот? Мен анын бетине түкүрүп жиберишим деле мүмкүн да. Бир орунга тура албай тынчым кетип жатты. Арадан бир жума өтпөй телефонум кайра шыңгырап калды. Трубканы көтөрсөм үн чыкпайт. Кимдир бирөө терең дем алып жатканын гана угууга болот. Нурбек, сенсиңби? Менин бир тууганым, дедим. Ошол маалда ал ыйын ичине катып алып ыйлап жатканын сезип жаттым. Мен да сүйлөөгө дарманым келбей, оозумду баса дирилдеп ыйлап жибердим. Биз бир азга сүйлөшүп туруп калдык. Иним трубканы коюп койду. Эртеси дагы чалды. Бирок баягы эле көрүнүш. Эжеке деп дирилдеген гана үн чыгат. Бирок кандай жагымдуу үн. Мени биринчи жолу башка бирөө эже деп айтты деп инимди элестетип алып кубанычтын көз жашын төгүп жаттым. Бирок дагы деле чечилип сүйлөшө алган жокпуз. 2 күндөн кийин иним кайра байланышып, үнү башкача чыкты. Көптөн берки тааныш адамга окшоп өктөм сүйлөдү. Эже, кандайсыз? Атыңыз Назгүлбү? Мен сиз менен жакындан таанышкым келет. Сизди үй бүлөм менен тааныштырсам деймин. Кандай дейсиздер, эже? Кудайым, эже деген үнүңдөн, жарыгым, бир тууганым, деп аны апасынча эркелетип, жүрөгүм элжиреп кетти. Аны ушунчалык кучактагым келип турду. Кандайсың? Балалыгың кандай өттү? Эч ким сени урган жокпу? Бөлөксүң деп жектешкен жокпу? Жок, эжеке. Менин атам ушундай сонун адам болгон. Чекемден чертмек турсун катуу да сүйлөгөн эмес. Ачууланганын көзүнөн эле көрчүмүн. Мен абдан бактылуу өмүр сүрдүм. Мектепте да жакшы окудум. Өзүм каалаган кесипке кирип, азыр юрист болуп иштейм.
А өзүңүзчү? Балалыгыңыз кандай өттү? Меникиби? Ооба, өзүңүз жөнүндө айтыңызчы. Менин агам кандай адам? Ал сизди дайыма коргоп, колдоп жүрсө керек да. Менин да карындашым болсо деп кыялданчумун. Эжеке, эмнеге унчукпайсыз? Ооба, мен жакшымын. Мен шашып жаттым эле, кийин сүйлөшөлүчү, деп телефонду кое салдым. Бир күнү чоң абам телефон чалып, тезирээк айылга келүүмдү суранды. Бирок эмне үчүн экенин айткан жок. Автобус менен эртеси эле жетип бардым. Адаттагыдай эле айылда чоң той өтүп жатат. Нурбекти апасы менен кошо чакырышкан экен. Залга кирип барып эле биринчи иниме көзүм түштү. Мына сага, атам тирилип келгендей эле экен. Кандай гана окшоштук. Ал да мени таанып, ордунан туруп мени көздөй басты. Мен көптөн бери аны тааныгандай бекем кучактап, жаным меним го деп жибердим. Кучагы абдан ысык. Так эле эжемдин кучагында экен. Кое бергим келбеди. Төргө барып анын жанына отуруп алдым. Бир маалда чоң абам: "Назгүл кызым, мына бул сенин төрөгөн апаң болот. Жанына барып учураша кой." Мен укпаган кишидей отура бердим. "Кызым, тура кой. Баары сени карап турат, уят болот." Уялганымдан айласыз жанына барып колун кармап, учурашып кайра ордума унчукпай келип отуруп алдым. Залда бир азга жымжырттык. Мен анын жүзүн да караган жокмун. Апама болгон жүрөгүмдө эч кандай өзгөрүү жок эле менде. Апам ордунан тура эшикти карай жөнөдү. Уялганымдан ыйлап чыгып бараткандай. Ошентип той да бүттү. Айылда бир жума болдук. Агамдын болсо кубанычында чек жок. Тим эле улам апалап чуркап жүрөт. Мен болсо иним менен сүйлөшүүдөн тажаган жокмун. Бир жолу апам экөөбүз жалгыз калдык. Же атайлап өзүнчө сүйлөшсүн дешкенби, айтор билбейм. Баары тең бир жака кетип калышыптыр. Ал келип менин жаныма отурду. "Назгүл кызым, кечир мени. Мен келе соголуптурмун. Атаң экөөбүз болбогон нерседен эле ажырашып кеттик. Ал аябай мени кызганчу, адатынча кол көтөрө берип ошонусуна чыдабай. Кийин мен кетип калдым. Артымдан келер деп ойлогом. Бирок ал келген жок. Экөөбүздөн көктүк кылып, бири-бирибизден кечирим сурап, биригишкендин ордуна эрегишип жүрө бериптирбиз. Мен атаңды күтүп жүрдүм. Ал дагы мени өзү келсин деп күтүптүр. Ал келбеген соң кийин турмушка чыктым. Ошол күнү атаң мени издеп келиптир. Бирок кеч болуп калган. Ата-энемди жер каратпайын деп артка кайтпадым. Кечирчи мени", деп колумдан кармаганда, мен андан колумду шарт тартып алдым. "Кечир дейсиңби? Эмне, кечире салуу ушунчалык оңойбу сага? Атам артыңдан барганда эмнеге бизди ойлоп кайра кайтпадың? Ата-энеңди, уят сыйтыңды унутпапсың. Бирок ал күнү бизди унутуп койгонсуң. Менин балалыгым тууралуу билесиңби? Өгөй апам менен агам мени кантип сабашканын билесиңби? Мына санымды кара. Билегимдеги кара тырыктарды көрдүңбү? Мунун баары менин балалыгымдан калган өчпөс издер. Жазыксыз жеген таяктар. Менден эч нерсе күтпө. Апа деп да айта албайм. Айтууга оозум да барбайт", деп салдым ага. Ал болсо "кечирчи, кечир" дегенден башка эч нерсе айта алган жок. Бир жумадан кийин үйлөрүбүзгө кайттык. Иним болсо айылда калды. Шаарга келгенден кийин кайра ишимди баштадым. Бирок балалыгымдагы оор күндөр, Азаттын өлүмү, апамды көргөндөгү ачуулуу ызам, турмуштан алган кайгы капаларым ден соолугума таасирин тийгизбей койгон жок. Күндөрдүн биринде көкүрөгүм ооруп кыйнаганынан доктурга барып текшерүүдөн өтсөм, рак деген дартка чалдыкканымды билдим. Шишик бар экенин билгенде кайрадан жан дүйнөм ооруп, түйшөлүшкө түшүп жүрдүм. Бала кезимде көргөн азаптарымдын кесепети мага кайра эле тие берди. Жамандыктар артымдан эч калбады. Далай жолу аккан көз жаштарым, бой жеткенче эч кимге айтпай ичимде сактап жашыргандарым мына минтип эми ооруга айланды. Кайран өмүрүм. Жашоо акыры ушинтип эле бүтөт экен да, деп кейип жүрдүм. Мен барган сайын убайымга батып, өмүрүмө тынчсызданып, балдарыма деле маани берип карабай жатып калдым. Эжем, курбу тең туштарым баары келип көңүлүмдү көтөрүшөт.
бирок эч кандай таасири жок мен үчүн. Мен жөн гана өлүмдү күтүп жашап калдым. Ал кезде кичинекейим 2 жаштан гана ашкан. Үйүмдүн болсо эскилиги жеткен. Бирок аны